بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Uşu jer betine bardığımızды жоқтан бар қылып жаратып, жер бетін бізге башы идіріп, башқа мақлуқаттарды қанчалаған біздің көзімізге көрініп көрінбеген, біз ақылыбыз жетіп жетпеген жандықтарды жаратып, бардығымызға қызматшы қылып, ушундай жақсы тағдырларды жазып қойған Аллах Субхана ва Таалаға чексіз шүгірлер. Ар bir мұсылманды жүрөгүндө иманы бар ар bir кишини туура жолду көрсөтүп, ушул жолдо барсаң халал жолдо барасың, ушул арам болот, адал менен бара турган болсоң Алланын ыраазылыгын табасың, жаннатка киресиң, арам менен боло турган болсо Алланын нааразылыгына жетип, сен тозоку болосуң деп бардыбызга ачык айкан адал арамды көрсөтүп, бардыбыздын иманыбызга себеп болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават, саламдар болсын. Урматтуу бир туугандар, жумабызды Кудай Таала кут кылган болсын. Мына Рамазан айына да мына 40 күндүн тегерегинде убакыт калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дуаларында Рajab, Шаабан айларын Алла Таала берекелүү кыл, Рамазан айына аман эсен жеткир деп дуа кылат эле. Канчабыз отуруп атабыз, тагдырларыбызга канча күн жазылган, канча өмүр жазылган эч кимибиз билбейбиз. Эртең Рамазан айларына аман эсен жеткирүүнү Аллах Субхана ва Таала ар бирибизге насип кылсын. Анан күнүнө, урматтуу бир туугандар, күнүнө жашап атабыз. Кудайга шүгүр, жүрөгүбүздө иманыбыз бар. Мечиттерге келип ибадатыбызды кылып атабыз. Момундун ар бир абалы адамды таң калтыра турган абал. Эгер башына бир жакшылык, сүйүнүч күн келсе, ага шүгүр кылып, анда да Алла Тааладан сооп алат. Эгер нафсисине жакпаган бир кыйынчылык, бир сыноо келип кала турган болсо, ага сабыр кылып, анда да Алла Тааладан сооп алат. Чыныгы момун болуп жашашты Кудай Тааладан тилейли. Анан күнүнө жашап атканыбызда бир туугандарыбыз ибадатты өзүнчө Алла менен болгон байланышыбыз. Бирок ушуну унутпайлы, жеп аткан тамагыбызсыз эч ким жашай албайт. Ибадатты мына бүгүн кээ бир намазыңызды окуй албай калсаңыз туура, өзүңүздүн маанавиятыңызга, руханий дүнүйөңүзгө сөзсүз зыяны тиет. Ошо сыяктуу бирок аны биз көрбөйт экенбиз. Бирок биздин көрүп турган нерсе эмне? Күнүнө тамак жебесек, күнүнө бир нерсе жеп турбасак, ал нерсе адам жашап болбойт, жашай албайт, 3 күн 4 күндө жыгылат, 5-6 күндө өлөт деген нерсе. Аллах Субхана ва Таала бул дүнүйөгө жаратып туруп, халал жолду да көрсөткөн, арам жолду да көрсөткөн. Бир туугандарыбыз жакшы ниет кылалы, кыбланы карап ушул жерлерде отуруп атабыз. Кээ бир учурларда иманыбыз бар дейбиз. Бирок анча-мынча нерселерге ишенбей кайра мечитке келип мусулман мечиттен чыгып туруп кафир болуп кеткендерди көрүп атабыз. Чыгып алып туруп кафир болуп кетти деген эмне? Кафирдин ишин кылат. Алдамчылыкты ким кылат? Бул кафир кылат. Адамды алдаганды ким кылат? Ал башкалардын сыпаты. Адамдардын башын айлантып акчасын жеген ал башкалардын сыпаты, ал мусулмандын сыпаты эмес. Мусулманбызбы? Келип Аллахка жүздөнүп ушул жерге отуруп атабызбы? Бардыгыбыз жүрөгүбүз менен эсептешели. Ар бир киши өзүнүн жүрөгүндө эмне бар экенин ар бир киши жакшы билет. Келиңиздер бир жүрөгүбүздөн сурайлычы. Алла Тааланын ушунча кудрети, күчтүү казынасы түгөнбөгөн Алла Тааладан сурап, Аллахым мени халал жолуңдан айрыбагын, адал жолдон айрыбагын деп, аалымдар ушундай дейт эле, улуу аалымдар, менин билбей жеп алган болсом, билбей ашказаныма түшүрүп алган болсом Алла Таала кечирсин. Бирок билип туруп арпанын данын чалык, арам нерсени мен ашказаныма салбадым дейт. Кана бир сурап көрөлүчү, биздин ашказандарыбызды сурап көрөлүчү бир туугандар. Сахабалар ушинтип отурат эле. Сахабалар отуруп туруп Аллага касам, мен ыйманга келип, Аллага ишенип, пайгамбарга ишенгенден кийин бир улукма арамдан жебедим деп айтышат эле. Биз айта алабызбы бир туугандар?
Suraylı da biz de oşo sahabalar menen jannatta bir bolabız. Paygambarыбыз menen Firdavsta bir bolabız. Allah'ın astına varganda Allah'ın astında yüzübüz jarık bolot dep ümit kılıp atabız. Birok ümit oşo ümitke alып bara turgan sebepтерди kılıp atabызбы? Үйлөрүбүздө карасаңыз, Allah subhanahu wa taala rızkılarыбызды жараткан. Birok rızkılarыбызга pende biraz hareket kılsın dep ihtiyardı özübüzгө берген. Үйүңдө жатып алып жалкоолонуп, 6 саның аман туруп жалкоолонуп үйүңдө жата берип ачка калсаң ким күнөөлүү ага? Өзүң күнөөлүсүң. Егер Аллахтын астына барганда менин жүзүм жарык болсун, денем тозокко отун болбосун, менин балдарымдын колдору буттарын Алла Таала тозокко отун кылып койбосун дей турган болсок, бир туугандар келиңиздер, эң биринчи ибадатыбызда ушуга байланыштуу экен. Адамкерчилигибизде ушуга байланыштуу экен, динибизде ушуга байланыштуу экен. Жеген тамактарыбызды адалдайлы, адалдан жейли, адал эмгек кылалы. Эң биринчи ушу адал эмгектен суралабыз. Ырыскыны издөөдө адал кесип кылууну биздин шариятыбыз буйруйт. Gündüzleri Allah subhanahu wa ta'ala mına gündüzkü gündördü bizi жашоо üçün jaratkan. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tündü biz giyim kılıp jarattık deydi. Giyim kılıp. Emne tündü adamlar es alsın. Uşuntip çümkönüp jatısın. Al uyku degen lazzatты görsün. Özlerin es alsın dep jaratkan. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Gündüzkü gündü emne жашоо üçün jarattık. Urmattуу bir tuğan 6 sanın amanbı? Şükür kıl ar bir nersege. Erteң menen turup ar kimden menin tayakem berip koyot, menin akem berip koyot, maga balança bay gelip maga bunça hadiye berip koyot dep ar kimge ümitke düşpöy. Bir tuğanыбыз adaldan ırıskı istep, adaldan peşen eteriңди terdetip, oşonu sürüp taap kelgenin bir gün geçke meçitte namaz okugan menen barabar urmattуу bir tuğan. Erteң menen uyuңdan bağımdat namazыңды okup, jakşınakay niyet menen Allah'ım sen jaratkansın, den soğuluk berdiň dep kim emne kesip kıla turgan bolsa, oşo kesibine baldarıma adal rızkı taap keleyin dep üydön çygуу, bul oşo ibadattın soğubunu alıp kele turgan nerse. İsa aleyhissalam bir günü jolda ketip atıp bir kişi uşunday ibadat kılıp atkanын görgön eken. Oşonda İsa aleyhissalam o balança sen emne kılıp atasın? Men Allah Taalama ibadat kılıp atam. A senin üy bölöňdü seni kim bagat? Degen uçurda menin bir tuğanım bagat deyt. A bir tuğanın kayakta? Bir tuğanım uşu egin talada dıykançılık kılıp atat degende İsa aleyhissalam ahuka a'bad lillahi mink. Senin bir tuğanın sağa karaganda Allah Taalaga ibadat koy eken degen eken. Urmattуу bir tuğan gördüңүздөр. Kebir uçurlarda dinimizde tuğra emes düşünböylü. Dindi jaman görsetip albaylы. Kebir bir tuğandarыбыз uşuntip 6 sanı aman baldardı da görüp atabız. Uşul jerde gelip meçitte tuğra ibadat kıl, ilim oku, meçitke gelip davat kıl, başka Kudayga baylanıştуу nerse kıl. Birok adambız da biz adambız. Sırtkı gebeteni karap turup öküm çıkarabız. Gelseňiz oşul jerde uşak süйлöşüp, ar kim menen meçitin koroosunda başıp, meçitler köp. Gördüңүздөр, men muftilik kızmatta turganda uşu nerseni meçitlerdi köp kıdırdım. Bargan uçurlarda gördüңүздөр oşondoy birday baldardı daima oşol jerde 5 jıldap, 10 jıldap жүрgön baldar 4 sürönü tuğra okugandy üýrengön emes. Bir gana jalko, oşontip gana öküm çıkardım. Üýdön gelet, başka nerse yok, giyimi jırtık, anan gelip alıp turup uşul jerde aylanyp argin menen süйлöşüp, gelgen kişi menen tigi uşak, bul sayasat, bul nerseler Allah'a jakpagan nerseler urmattуу bir tuğandar. Kılalыбın, meçitke emne üçin gelesin, namaz okugany gelesin, ibadat kılgany gelesin, sen ataňdyn üýü emes bul meçit. Eneňden kalgan üýü emes bir tuğandar tuğra düşünölü. Meçitke geleli, namazыбызды okuylu, Kur'an'ımızda okuylu, duabızdı kılalı, tasbih kılalı, ilim okuylu, birbiribizge jakşılık üýretölü. Bir gana oşo jer. Meçit başka nerse emes, başka nerseni kalaysın, bu var restoranlarga var. Başka uşak kalaysın, bu var göçöge var. Meçit uşak süйлöşe turgan jer emes, mul nerselerde tuğra düşünüp alalı.
Кейбір учурларда мечитке кеттим деп сүрөтүбүздү мусулман кылып коюп, dinibizdi da жаман көрсөтүп, өзүбүздүн үй бүлөбүздү кембагал кылып, ушундай абалга түшпөйлү бир туугандар. Келиңиздер, биздин ниет канча болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ар бир мусулман биле турган улуу хадиси бар. Иннамал а'малу бинният. Бардык иш ниетке жараша болот дейт. Ниетиң канча болсо ошончо болот. Ниетиңе жо менин колуман келбейт, жо мен ушинтип жалдырап эле жашайм, мечитке келген садаканы жашайм десең, өмүр бою ошо садака жейсиң. Бир тууган, унутпагын бул нерселерди. Бардыгыбыз жо пешенетерден 6 саным аман го, шүгүр го, ушу нерсе менен ибадат кылайын, келейин мечиттерге намазымды окуйун, андан кийин балдарымды ар кимден кайыр сурагандай ар кимден кол узатпайын, Кудайым кол узатып калгандан сакта деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ядул улия хайрун мин ядис суфла. Өйдөнкү кол дейт, өйдөнкү кол алдыңкы колдон, ылдый турган колдон жакшыраак. Өйдөнкү кол эмне бере турган кол. Сен пешенетериң менен иште, адамдарга жардам берүүчү кол бол. Менин колум алуучу кол болуп калбасын Кудайым деп бардыгыбыз Алла Тааладан сураналы бир туугандар. Келиңиздер, Алланын казынасы кемибейт. Biz бирок андан сураганды гана билбейт экенбиз. Иманыбыз жетпей, ошо нерсеге ишеничибиз жетпей, жүрөгүбүздөгү имандын күчү жетпей, анан барып туруп шалдырап жатып берип, өзүбүздүн абалыбызга жараша анан Алла Тааладан мамиле көрөт экенбиз. Бардыгыбыз бул нерселерди урматтуу бир туугандар, оңдогонго аракетибизди кылалы. Лукман Хаким деген улуу зат өткөн. Ошо киши айткан экен, бул адам өзү факирликти тилеп, өзү иштебей, ушундай факирликке түшүп кала турган болсо, кедейликке, кембагалдыкка, өзү жалкоолонуп отуруп кембагалдыкка түшүп кала турган болсо, анда 3 түрүлүү нерсе пайда болот. Анын динин күчсүз болуп кетет, кармаган дини да күчсүз болуп калат деген экен. Барып туруп, эч көңүлү жок, ачка турса, жанындагы адамдар өнүгүп кетип атса, алардын күлкүсү чыгып атса, адам динден да ушинтип суздашып кетет деген экен. Анын акылы да суздашат. Эгер ушинтип жалкоолуктан туура Алла Таала рызкы берүүчү, бирөөнө үйдө берет, бирөөнө кылдый берет. Бирок бир тууган жалкоолуктан ушинтип туруп өзүбүз үйгө жатып алып, ар кимден үмүт кылып, өзүбүз чыгып бир кесип иштебей, колубузду катыткыбыз келбей, үйүбүздө арам нерселерди аңдып отуруп ушинтип факирликке түшө турган болсок, акылы адамдын акылы да азайып кетет деген экен. Акылынын күчү да азайып кетет. Анын адам керчилиги да ылдый түшүп кетет деген экен. Бир туугандар, муну кандай түшүнөбүз? Адам көңүлү жок болгондо динин да жакшы жашай албай калат. Бул да көңүлгө жараша болот. Көңүл ачык болуш үчүн бардыгыбыз сергек болуп жашоо, адамдар чыгып иштегенде анан денеси сергек болот, анан ден соолугу сергек болот, көңүлү ордунда болот. Ошенткен учурларда адам адамга көп аралашса, чыгып адамдарга аралашканда да анан дини бекем болот бир туугандар. Анан ошондо баланча кылып атат деп ага сезим боло баштайт. Үйүндө жата берген, үйүндө жылуу нерсени кучактап, жаздыкты кучактап жата берген адам ушундай кедейликке түшөт, дини дагы алсызданат. Анын акылы да алсызданат дейт. Үйгө жаткан киши эч нерсени көрбөсө, адамдар менен сүйлөшпөсө, чыгып туруп бир нерсени көрбөгөн адам акылынын күчү дагы төмөндөп кетет деген. Анын адам керчилиги да төмөндөйт дегени. Сөзсүз адам, кедейчиликке барган адам курсагы тойгуш үчүн бирөөлөрдөн үмүт кылып баштайт. Бирөөлөр берип койсо, бул жардам берип койсо, тиги бир тууганым келип койсо деген сезимдер баштап, адамчылык, адам керчиликтин эң төмөн даражасы эмне? Адамдардан үмүт кылуу бир туугандар. Ушу нерсени ниет кылалы. Кудайым адамдардын колуна муктаж кылба Кудайым. Кудайым менин өзүмдүн күчүм менен рызкы бер. Менга ден соолук бер. Үйгө жатып, ушинтип терезени карап качан кеч кирет, качан таң атат деген ооруга кабылбайын. Кудайым менин ден соолугумду бер деп Алла Тааладан сураналы. Көрдүңүздөр, дини да начарлап кетет, акылы дагы азаят, адамдын адамкерчилиги дагы азаят дейт. Аалымдарыбыз эгер жакшы кесип кыла турган болсо, адамдын дини саламат болот деген экен. Жакшы кесип кылып, адалдан акча таба турган болсо, адал нерсени жеген сайын адамдын ыйманына ошо күч кубат берет экен. Адал нерсе жесе адам, Кур'ан-ы Керимде Алла Таала: "Я айюхар русул
Kulû minat-tayyibâti ve'amelû sâlihâ. O paygambarlar, siler jegende adal nerseden, taza nerselerden jegile. Siler jakşı işlerdi kılgıla. İnni bima ta'malûne alim. Silerдің қылып жатқан işіңерді мен білүүчүмүн дейт Алла Таала. Урматтуу бир туугандар, пайгамбарларга адал нерсени буйруп атабы? Демек пайгамбарлар адал болуп туруп, мына Муса пайгамбар, Иса пайгамбар, пайгамбарыбыздын өткөн 15-чи кылым болуп атат. Иса пайгамбар, Муса пайгамбар, Давуд пайгамбарды эстеп көрүңүз. Ошонун бардыгы Куранда зикир болуп, күнүнө хатым кылып Куранда окуп атабыз. Эмне үчүн? Адал тамак жеген үчүн, адал кесип кылган үчүн, Алла Тааланы разы кылып өткөн үчүн. Бул дүйнөдө бир туугандар, Алланы разы кылуунун эң башкы нерсеси адал нерсе жөө. Ошон үчүн карасаңыздар, Лукманул Хаким эгер адал нерсе жей турган болсо, адамга төрт нерсе адамга характери болуп келет. Бул нерсе эмне? Дини саламат болот, анын намысы корголот, анын жүзүндө нур болот деген экен. Адам адал тамак жеп жүрсө, адамдарга жагымдуу болот. Урматтуу бир тууган, эки кишини жөнөтүңүз, бир начальникке жөнөтсөңүз, жүзү нурдуу адам ишин бүткөрүп келет сөзсүз. Жүзүндө нуру жак адамды деле сүйбөйт, ал ишин бүтө турган иши да бүтпөй келет. Эмне үчүн бир туугандар? Эгер жүзүбүз нурдуу, адамдардын астында сүйкүмдүү, Алланын астында сүйкүмдүү болалы десек, адал тамак экен. Тамак анан жүзгө чыгат. Жүзү нурдуу болот, анын кадыр баркы бийик болот деген экен. Ушун нерселерди каалай турган болсок, бир туугандар, адал нерсе жейли. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде: "Я айюхаллазина аману кулу мин таййибати ма разакнакум вашкуру лиллахи ин кунтум ияху та'будун." O iman keltirgen pendelеrim, siler adal, taza nerselerden jegile, men silerge rızkı kılıp bergen taza nerselerden jegile. Allah Taalaga eger ibadat kılıp atkan bolsoңор, Allah Taalaga işen içiңер bolgon bolso, Allah Taalaga şükür kılgıla deyt. Bir tuğandarыбыз, Allah'a şükür kılуу emne? Adal tamakты jegen sayın, adal nerseni arab nersege jolobоймун, şariat aram kılgan dep adaldın артынан çurkaganыбыз. Adal nerseni tabayın, yetti uşu bismillah dep soyulgan maldın etini alayın, birönükün urdabайын, birönü sızdatbayın, birönü aldabayın, açka kalsam çıdarmın dep turup adal nerse iştegenimiz Allah'a şükür kılganыбыз. Şükür kılbatabız bu ar biremiz suraylı. Gününe buğa muhtaç bolgon nersemiz. Başka nersege şükür kılsan, bir mansap berdi, 5 yıl turdun, 5 yıldayın alındı. Anın şükürü 1-2 uçurda bolot eken. Bir tuğandar, bu tamaktın şükürü gününe bolot. Bir günde çok degende 2-3 mal tamak içebiz. 2-3 mal içpesen alın getet. Buğa muhtaç biz. Allah Taala şunday jaratıp koyuptur. Şükür kılbatabız mı? Anın şükür kılуу jolu emne dese, şükür kılуу jolu bul adal tamaktın артынан, adal kesiptin артынан ечүү şükür kılуу bolot. İmandın butaklarından, imandın en uluu butaklarından, imanım güçlü olsun, daima imanım menen yaşayın, bul dünyadan ölgönde de imanım menen ölöyün dey turgan bolsok butakların saktaylı. Butaktar emne? Жүрөктүн таза болушу дейт. Жүрөктөрүбүздү тазалайлы, бирөөгө болгон жек көрүүлөрдү кетирели. Урматтуу бир тууган, бирөөгө болгон жаман көрүүнү, бирөөнү жамандоону таштайлы. Ал бизге эч убакытта жакшылык алып келбейт. Жүрөктөрдү тазалайлы, адамдардын баарына жакшылык кылалы. Экинчиси колдун тазалыгы. Колдун тазалыгы эмне? Арам нерсени кармабайлы, арамга кол узатпайлы. Үчүнчүсү тилдин тазалыгы. Tilleribizde uşaktan, gıybatan, çağımçıldıktan, adamların namısına tiygenden biz saktaylı. Kur'an-ı Kerim'de وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَيِّبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلْطَيِّبِينَ Jakşı nerseler, jakşı, adal nerseler, adaldarga buyuroyt, adal adamdarga buyuroyt. Özübüz adal bolalı, özübüzdün niyetibizdi adaldaylı, urmattуу bir tuğandar. Allah Taala da adaldardı beret. Jok, men munsuz kıla albayım. Men arak satpasam jaşay albayım, men narkotik satpasam kıla albayım, men bolso adamdardı prosentten ala albasam mınta albayım dedin bi, oşogo kul bolup жүрүп өтөсүң. Ubagında taştabasan, urmattуу bir tuğandı, ubagında aramdı taştabasan, Allah Taala oşogo kul kılıp koyat. Ömürüңdün ayağına çeyin oşonu kılasın. Munu erteң taştayım, butqa turup alıp taştayım, oy munça жерди üy salıp alıp taştayım. Jo, Allah Taala aldanbayt bir tuğan.
Allah Taala sağa aldanbay senin amalına. Uşunçanı jaratkan Allah Taala. Bardıq rızkını Allah Taala berip atat. Eger Allah'nın adal rızkısın kaalabay aramga çurkap atkan bolsoň aramdın kulu bolasың. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem man akala tayyiban ve amila fi sunnetin ve aminan nasu bawayiqahu dakhalal cennet. Kimde adal nerse jegen bolsa, sünnetті karmap jaşagan bolsa, anın jamançılığın adamlar görбеген bolsa, al jannatка kiret deyt. Bir tuğandar, geliniz uşu sıfattardı özübüz, adal jeyli, sünnet menen jaşaylı, adamlarga jamandık kılbaylı. Eger uşunu kıla turgan bolsoňor, kim uşunu kıla turgan bolsa, jannatка kirdi deyt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem da bir hadiste, sende 4 nerse bolgon bolsa, sen dünyadan hiç nerse jogotpap dursun. Eger amanatка beken bolsoň, saga berilgen amanatты atkargan bolsoň, süйлösöň çındıkты süylögen bolsoň, kulk münözüň senin karakterin jakşyrgan bolsa, senin jegen tamagın adal bolgon bolsa, sen dünyada hiç nerse jogotpap dursun deyt bir tuğandarыбыз. Dünyada ar nerseni jogotup atabız. Bir okuşu nerseni oylanolu. Bizdin amanatты men kıyanat kılbadım Allah'ım özüň bilesin. Men hiç vakıtta jalgan süylöbödüm. Men kulk münözümdü sünnetke kılayık kılıp alıp jürdüm. Men jegende jaman aram nerseni jegen jokmun. Aram kesip kılgan jokmun bu. Men hiç nerse jogotpodum dep bileli bir tuğandar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamat günü adamdın kadamı ordunan jılbay turat degen. Oşonda bir neçe nerseni oşo belgilegen oşondan жооп bermeyince oşolorgo жообун bermeyince kadamı jılbay turat degen. Oşonun biri dünya tapkan dünyaňdy kaydan taptın, anan kayaka iştettin deyt. Bir tuğandar bunu tapkanda emez, anı iştetkende de жооп berебиz. Başka nerseni bir ele suro, tapkan dünyabızda, rızkыбızda eki suro bolat eken kıyamatta. Kayaktan taptın, adaldan taptın mı? Adamdardı kakşatkan joksun bu, adamdardıkın tartıp algan joksun bu, kumar oynagan joksun bu, kazino oynagan joksun bu, adamdardın başını aylantkan joksun bu, sıykır kılgan joksun bu, prosentke verip sütkorluk kılgan joksun bu degen surolar. Ar bir somuңarga bir adam, bir adamlar var, milyondogın, milyardtagan adamlar akçanı taap atışat. Bir adamlar 1000 som taap atışat ömür ötkönçö. Birok ar bir tıyınına жооп бересиң. Bir tuğan erteň ele gele tanı. İşenbeseň toprak astına barıp işenesin. Buga gümönüň imanыңda şek bolbosun. Oşonda kaydan taptın, anan kayaka jogottun dep. Kayaka jogottun degen surolarga da daýar bololu. Hazır akça bar jerde kaada köp bolup, eger akça taap alsak köçölörde ısrap başka nerse, uşunda aram nerselerge iştetip, uşundaylarga da barıp atabız. Bul nerselerdi özübüz ar biribиz buga köngül burarı. Abu Bakr radıyallahu anhuga bir adam uşentip bir jigit alıp gelip bir kurmanı bere kalganda uşentip durup oğuzuna salıp alıp anan salgandaýyn Abu Bakr radıyallahu anhu astına gelgen tamakты kayaktan gelgenin sözsüz surayt ele. Birok oşonda surabay oğuzuna salıp kiçine taş kazanına girip ketkendeyin suraganda men jahiliyet uçurda göz açıktık kılat elem, adamdardın geleceğini aytıp beret elem. Oşentip aytıp bergenimde hazır oşondagu akın dep biri alıp kelip berdi degende Abu Bakr radıyallahu anhu şu mancaların tamagına tıgıp kıynalıp oturup kuskanda janında ya Abu Bakr uşu bir ulukma üçün uşunday janыңды kıynaysыңбы degende Abu Bakr radıyallahu anhu uşunday degen. Eger uşu menen janım koşo çıka turgan bolsa çıgarat elem degen. Oşon üçün oşonday adal bolgon üçün tilibizde tarih bolup atat. Alardın gelip ketkenine 1400 yıldan 14 kılımdan aşıp ketti. Bir o adamdın tilinde tarih bolup özübüz oşolorgo tüzdölüp atabız hurmatlı bir tuğandar. Umar radıyallahu anhuga bir gün uşunday alıp gelip durup bir süt içirgende süt içirip durup içip durup bunu kaydan içtiňer alıp geldin. Men getip baratat elem bir sadakaga gelgen tönü saap turup alıp geldim degende Umar radıyallahu anhu da uşentip manjaların tıgıp oturup durup kıskan ele. Oşentip tamakların adaldagan üçün tarıhtarda kaldı hurmatlı bir tuğan. Sen erteň balaň esteybi koy tarıhты koy 1400 yıldı koy. Senin 1400 yıl 1400 saat esteybi. Estey turgan adam bolup jaşap atasыңбы? Je ölüp toprakka gömülörüň menen adamlar kutuldum, uşundan kutulduk degen avalda jaşap atasыңбы? Bir oylap görçü. Adam ölöp degen bul dünyada. Tabutga götörüp mürzöge getip atkanda
bir adam ketip atkanda adamlar koşo ыйлайт, бирок табытта кетип аткан майит ушинтип сүйүнүп кетет. Мен Аллахыма жолукканы кетип атам дейт. Адамдар ыйлап кала берет деген. Дагы бир майит кетет. Бардыгыбызга ушу күн келет. Эгер насип болсо кепиңге оролуп табыт менен мүрзөгө барабыз. Насип болбосо курт кумурскага жем болосуң. Башка эч нерсе жок. Биздин аябыбыз ушундай гана бүтөт. Алла Тааладан сурайлы. Ең аяқы бүтүшүбүздү, дүниеден бүтүшүбүздү жакшылык менен бүтүр. Мега да жаназа окусун, мени да ак кепиндесин, мени да алып барып адамдар Куран окуп дуа кылып көмсүн деп дуа кылалы. Бир туугандар ал хакыйкат келет, бирок экинчи адам көтөрүлөт деген. Адамдар гана ал киши ушинтип туруп күнөөлөрүнөн коркуп, табыттын үстүндө ушинтип корккон боюнча, ыйлаган боюнча кабырга кетет. Бирок адамдар туруп сүйүнүшөт деген. Ушунун баласынан кутулдук. Ушу каракчеле бизге күн көрсөтпөйт эле, биздин арабызда чагымчылдык кылат эле деп туруп, адамдар артта сүйүнүп калат деген. Урматтуу бир туугандар, бул дүйнөдө келиңиздер, бардыгыбыз жакшы рызкы менен жашашты. Кудай Таалам ар бирибизге насип кылсын. Үй бүлөбүздү да тарбиялайлы. Сахабалардын аялдары ушинтет эле. Эшиктен чыгып баратканда, кожоюн, сен таап келе турган болсоң адалдан таап кел. Адалдан таппасаң бизге эч нерсе алып келбе. Biz açkaçılıkka çıdayбыз дейт эле. Бирок сен арамдан таап келип аны жеп алып, эртең кыяматта тозоктун отуна чыдабайбыз деп туруп, кожоюндарын ушинтип узатып ийет эле. Урматтуу бир туугандар, Алла Таалам арпанын данынчалыкта бизге арам жедирбесин. Бардыгыбыз амин дейли. Бардыгыбызга кең рызкыларды берсин, берекелүү кылсын. Урматтуу бир тууган, бул рызкылардын берекелүү болуш үчүн бардыгыбыз ушул жерде турабыз. Gördüңүздөр, бардыгы шариятыбызда аалымдардын көрсөтмөлөрү ушундай. Эртең менен эрте турганга аракет кылалы. Эртең менен уктап жаткан гафилетте рызкыларында береке болбой калат бир туугандар. Фатима энебиз ушундай деген. Бир күнү пайгамбарыбыз эртең менен мен кичине уктап кетип, мен пайгамбарыбыз келип ойлоп, кызым тургунуң, береке тапкының, эртең менен де береке болот. Эртең менен гафилетте калбагын деп мени ойготту деген. Алымдар ушундай дейт, кафыр болсо дагы дейт, эртең менен эрте тургандын рызкысына береке берип кое берет дейт. Кафыр болсо дагы дейт. Мусулман болуп дагы эртең менен баамдатта уктап жатса, урматтуу бир туугандар, рызкысы жазылган, рызкысы келеттир, бирок рызкысы берекесиз болуп калат. Мына бул жерде аксакалдардан сурагыла, жаштар аны биз практикада жашай элекпиз. Кандай рызкы берекелүү болот, кандайсы берекесиз болот, булар жашоосунда жашап койгон адамдар. Сурап алгыла. Биз да ошону жашайбыз. Миллионду таап алдым деп сүйүнүп атабыз. Береке бербей койсо миллионуңду бир күндө Алла Таала алып коет. Көрүп атабыз. 10 жыл, 20 жыл адамдарды какшатып жыйнаганын эң аянда жүрөгүн инсульт кылып туруп кош алып коюп атат Алла Таала бир күндө. Бардыгыбыз ошон үчүн арам нерселерге кадам таштабайлы бир туугандар. 100 сом таап, Алла Таала берекесин берсин. Ошо нерсени балаңа жедир, 100 сом таап келип, адамдар арамдан алып келип, май жедирип атканда сен 100 сом тапкан, 100 сом таап бир катканнан жеп туруп, Аллахым, сенден корктум, колуман келген ушу, пешене терим менен таап келдим, сен балдарыңды арам менен бакпа дегенсиң, мен арам жедирген жокмун, өзүң күбөсүң, ушу баламды эр-жигит кылды, эртең балаң сенин жанына эр-жигит болот. Сен караган учурларда ошо балдар сени багат. Ошо балдар атаке деп жаныңа келет. Кудай сактасын, арам жегендерди көрдүм. Мына карылар үйүндө толо мусулмандар. Бир учурда бир да мусулман карылар үйүнө алып барып таштаган эмес. Азыр барсаң 90% мусулмандар ыргытып атат. Эмне себептен өзүбүз бир натыйжа чыгарып алалы, урматтуу бир тууган. Мо аталарыбыз отурат го бул жерде. Ушулар ачарчылык заманда ушулар көргөн, согуштан кийинки. Ошондо алып барып ыргыткан эмес ата-энесин бир туугандар. Алып барып ыргыткан эмес. Атамдарды ошо алып барып койгончо мен ачкадан өлүп калайын деген. Бирок азыркы заманда, азыркы ушу токчулук заманда эмне үчүн карылар үйүнө толуп атат? Бир эсептешип көрөлүчү. Бул ыймандын алсызданганы, динден алыс болгонубуз, адамдар кара жүрөк болгону, арам адалды айырмалабай калганда ушундай нерселер болот экен. Кудай Таалам бардыгыбызды адал рызкыларды берсин, рызкыларыбызга береке берсин, жума күндөрүбүздү кут кылсын, дуаларыбызды кабыл кылып күнөөлөрүбүздү кечирсин. Аллах